Интернет аркылуу акча табуунун эң оңой жолу Евалон сайтында. Баары жөпчөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, инвестор катары акча салсаңыз, 7 күндүк кылып жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Евалон сайты. Адахан Мадумаров Конституция өзгөрсө өлкө кандай сазга батаарын эскертти. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери өзүнүн оюн жарыялады. Жаңы Конституция президенттик ыйгарым укуктарынын көзөмөлсүз көбөйүшү жана мамлекет башчысынын иш аракеттерине ишеним көрсөтпөө механизмдеринин жоктугу менен коркутат. Буга чейин Кыргыз Республикасынын парламенти премьер-министрди кызматтан кетириши мүмкүн эле, бирок жаңы Конституция күчүнө кириши менен парламент иш жүзүндө бийликтин аткаруу бийлигин башкарган президентти көзөмөлдөө инструментин жоготот. Сунуш кылынган мыйзам долбоорунда мамлекет башчынын кызматтан кетишинин деталдуу механизмдери каралган эмес. Мындай мыйзамдуу кагылышуулар Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жоготуу, мамлекеттүүлүктү жоготуу, анын ичинде мамлекеттик карызды төлөө үчүн аймактарды, пайдалуу кен чыккан жерлерди берүү жана башка кыргыздарга супер президенттик башкаруу формасын таңуулаган адамдар. Биз Кыргыз Республикасынын калкын өз жарандык позициясын көрсөтүүгө жана жаңы Конституцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары жана өлкөдөгү бийликти узурпациялоого аракет кылган адамдардын тар чөйрөсү жана Кыргыз Республикасынын учурдагы негизги мыйзамын тебелеп-тепсөөгө аракет кылган мыйзамсыз аракеттерге каршы турууга чакырабыз. Болбосо мамлекетти жоготуп алышыбыз мүмкүн. Акыркы сөз сиздики, урматтуу кыргызстандыктар. Бул биздин акыркы мүмкүнчүлүгүбүз. Же мыйзамды тебелеп тепсегендерге жана чексиз бийликке ээ болгон президенттин супер үй бүлөлүк башкаруусун жандандыргысы келгендерге каршы туруп, өлкөнү коргой алабыз, же Кыргызстанды узак мезгилдерге чейин туңгуякка түртүп жиберип, андан жакынкы 10 жылдыктарда андан чыгуу кыйынга турат, деди ал. Булак Коом пресс. Каныбек Иманалиев: азыркы бийлик элди кагыштырып экиге бөлүп жатат. Президенттикке талапкер Каныбек Иманалиев азыркы бийлик элге жек көрүнүшү үчүн 1 ай жетиштүү болду деген пикирин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 22 ноябрда өткөн референдумга каршы тынчтык жүрүшүндө айтты. Ошондой эле ал Ала Тоо аянты Кыргыз өлкөсүнүн улуттук ордусу экенин, бийлик бузулуп бара жатканда элдин үнү ушул аянтта чыгаарын айтат. Аба ырайынын сууга экенине карабай келип бергениңиздерге рахмат. Элге жек көрүнүш үчүн Бакиевке 3 ай керектелген. Азыркы бийликке 1 ай жетиштүү болду. Буту жаман төрдү булгайт, ниети жаман элди булгайт деген кыргыздын сөзү бар. Булардын ниетин бийлик эл үчүн келбептир. Эптебеле бийликти басып алып, эптебеле байлыкты бөлүштүрүп алайын дептир. 1 айдын ичинде булар бийликти бөлүштүрүп өтөштү. Эми байлыкты бөлүштүрүүгө өтөштү. Биринчи конституцияны тебелешти. Элди зордоп жаңы редакцияны кабыл алууну мажбурлап жатышат. Бул конституция өтпөйт, себеби биз эркиндикти сүйгөн элбиз. Алар кабыл алабыз деген референдум мыйзамсыз, ага элдин үнү камтылган эмес. Азыркы келген бийлик 1 айда элди консолидация кыла алган жок, элге өнүгүү жолун көрсөтө алган жок. Тескерисинче элди кагыштырып экиге бөлүп жатат. Мындай бийликтин келечеги жок, себеби алардын ниетин, эл жөнүндө кандай ойлой турганын көрдүк. Биз бүгүнкү иш-чарага чыккан жаштар менен келечек үчүн күрөшкөнгө даярбыз. Кийинкиде мындан да көп жаштар келет деп ойлойм. Бул биринчи чогулуш, эскертүү, элдин укугун, эркиндигин тебелегенге эч ким жол бербейт. Бийлик фейктерге эмес элге, бандиттерге эмес мыйзамга таянышы керек. Бийликтин күчү мыйзамда, деди ал. Булак Назар Ньюс KG. Тазалыктын кызматкери сел саяктын колунан каза болду. Кочкор районунун тургуну санжырачы Султанбеков Мурат Алдаярович узак оорудан кийин кайтыш болду. Мурат Султанбеков 1962 жылы Кочкор районундагы Коош Төбө айыл аймагында төрүлгөн. Анын артында 5 кыз, 3 уулу калды. Кенже баласы мектепке бара элек. Ал көп жылдан бери Бишкек шаарындагы тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенип келген. Учурда жубайы Атыркөл улуу кызы Тумар дагы ушул ишканада иштейт. Жакындарынын айтымында Мурат Султанбековду 2 жыл мурда таштанды салуучу черекти чачып жаткан үй жайсыз адам таштандыны чачпа деген сөзү үчүн таш менен башка чаап жиберген. Ошол окуядан улам Султанбеков ооруга чалдыккан. Оору менен 2 жыл алышып жүрүп кайтыш болду. Белгилей кетсек, Мурат Султанбеков Бишкек шаарында жерге берилет. Булак Назар Ньюс. Турсунбек Акун Отунбаева баш болуп, кыйкыргандардын баары кичине болсо дагы уялыш керек. Экс-саясатчы Турсунбек Акун премьер-министрди жоюп, президент менен премьер-министрдин кызматын бир адам аткарышы керектигин айтты. Ошондой эле ал Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар берилип жатканын айтып, өзүндө 12 сунуш бар экенин билдирди.
Биринчиден, Өмүрбек Текебаев өзү конституциялык мыйзамдын 71-статьясынын негизинде парламент мөөнөтүн өтөгөн жок, кийинки парламент шайланып келгенге чейин иштейт деп чыкты. Эми кечээ ушул конституцияны талкуулап жатканда ушул парламенттин мөөнөтү 28 октябрда эле бүткөнүн кетиш керек деп жатса, Өмүрбек Текебаев унчукпай олтурат. Буга чейин 33 премьер-министр кетти, анткени бир дагы президент жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алган жок. Күнөөнүн баарын премьерге шылтап салат да, ал кызматтан кетет. Акаев, Бакиев, Атамбаев дагы жоопкерчиликти алган жок. Бүт премьерлердин баарын кызматтан кетирип салды. 32 премьер кетти. Бир да президент кеткен жок. Башка иш менен куулуп кетти. Азыркы президент боло турган адам ушул конституцияда жоопкерчилик кылып, аткаруу бийлигинин башына келсин деп атат. Жанагы кыйкыргандар уялып койбойбу кичине. Кечирип койсун, Отунбаевадан баштап мен сунуш кылайын деп атам. Премьер-министрди жоюп салыш керек. Өкмөт башчынын кереги жок. Президент менен премьер-министр экөө бир болсун дейт Турсунбай Акун. Булак Назар Ньюс. Иманалиев: элге жек көрүндү болуу үчүн Бакиевке 3 ай керек болгон, буларга 1 ай жетти. Элге жек көрүндү болуу үчүн Курманбек Бакиевке 3 ай керек болгон, буларга 1 ай жетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Анын айтымында 1 ай ичинде алар бийликти бөлүштүрүп өтүп, эми байлыкты бөлүштүрүүгө киришти. Бишкек шаарында бүгүн 22 ноябрда баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы жөө жүрүш өтүп жатат. Анын уюштуруучусу жарандык активист Улан Үсөйүн. Жөө жүрүшкө элге таанылгандардан Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев, Жанар Акаев, алпаруучу Эркин Нурбаев, мурдагы акыйкатчы Кубат Отурбаев катышып жатат. Чолпонбек Абыкеев: баш мыйзам иштебей калса, таш мыйзам дайыма иштейт. Коррупционерлер акыркы кармашка чыгышты деп жазды жазуучу Чолпонбек Абыкеев кечээ 19 ноябрда өзүнүн Facebook баракчасына. Коррупционерлер акыркы кармашка чыгышты. Кыргыз элинин мамлекетинин канын байып, жыргал турмушта жашаган коррупционерлер бүгүн акыркы кармашка чыгышты. Алар үчүн жеп ичкенин мамлекетке төгүп бергенге караганда жалданма армиясынан чачып, карапайым элдин башына айлантып, 30 жыл көз таңмай ойногон оюну кайра улантып, акыркы кармашка чыккандары пайдалуу. Анткени кайра жеңишке жетип калуулары толук мүмкүн. Себеби аларда каражат жетиштүү. Тышкы карызды төлөп койгондон да 2 эсе көп каражаттары бар. Жаңы бийликтин тарткан тузагы кекиртектеринен кыскан сайын чок баскан тооктой секирип тыбырай башташты. Баш мыйзамдын долбооруна каршы чыгымыш болгон чуу көтөрүү бул элдин башын айландырган эле шылтоо. Эмне себеп таап чуу көтөрсөк дешип коңулда жатышат. Жалгыз карманышканы баш мыйзамдын долбоору болууда. Бул акыркы жана жалгыз таянууга мүмкүн болгон шылтоо. Бирок менимче бул аракеттери ишке ашпайт. Эл бүгүн саясий жактан жетик. Айткандары ушул баш мыйзамды кабыл алсак эле Түркмөнстандан да жаман болуп калат экенбиз. Айланайындар, түркмөндөр уктап жатканда Акаев ошондой баш мыйзам токуп кабыл алдырып, кетпес хан болом деген. Эмне болду? Өтө акылдуу тактикаларды колдонуп бийликтен кетпейм деген Атамбаев бүгүн каякта? Кыргызстанда бийлик башына келген акмак адам гана кетпес хан болом деп кыялданбаса, кичине башы иштеген адам антип ойлоно да албайт. Себеби Кыргызстанда таш жетиштүү. Баш мыйзам иштебей калса, таш мыйзам дайыма иштейт, дейт Чолпонбек Абыкеев. Булак Назар Ньюс. Дайырбек Орунбеков: Жээнбековдор көөдөнү ток болуп тарбияланышкан. Дайырбек Орунбеков биз менен өлкөдө ойноп жаткан бийлик оюндары тууралуу ойлору менен бөлүштү. Кыргызстандын жаңы тарыхында президенттердин бийликтен кетиши дайыма драматический болуп келген. Бирок Жээнбеков гана бийликке тырмышып, жабышпай кете алды. Бийлик кумарынан кандай адам баш тарта алат? Көрбөй жүрүп көргөн курусун деп коет элибизде. Жээнбековдордун атасы Шарип тууралуу мыкты адам эле деп улуу муундун арасында ушул күнгө чейин айтылып келет. Уулдарына мыкты тарбия берип, Жээнбековдор көөдөнү ток болуп тарбияланышкан. Сооронбай Жээнбеков бийликке да ошол ток бейил мамилесин кылды. Убакыт улам өткөн сайын дагы да так баасын алат. Ошол күндөрү жалгыз легитимдүү бийлик президент Жээнбековду эл аралык коом дагы, өлкөдөгү саясий күчтөр, жарандык коом дагы айтып турду. Ошого таянып кетпей деле койсо болмок. Анда окуя кандай өңүттө өнүкмөк, ким билет. Эң негизгиси бийликке жармашпай, өлкөнүн элдин кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан жогору кое алды. Алгачкы башчыбыз Аскар Акаев качып кетти. Экинчи президент да качып кетти. Отунбаева
Аша айткандай, аты жөнү бюллетенге жазылбай шайланган номиналдуу бийлик болуп иштеди. Аша кара күчкө бийликтен өз ыктыяры менен кеттим дегени менен кара жанын карчуруп, Жээнбеков ээрге отурган күндөн тартып бүгүнкүгө чейин темир тордун артында болсо да бийлик үчүн күрөшүн токтотпой келүүдө. Бийлик кумарынан адам өз ыктыяры менен баш тартышы кыйын экендигин ушинтип тарыхыбыз тастыктап турган учурда Жээнбековдун президенттик бийликтен кетиши бул ары дегенде эрдик, бери дегенде таң калыштуу көрүнүш. Эми мындан аркы бийликке болгон күрөш кандай уланат, бул башка тарых. Булак Назар Ньюс.